Жаңы Ош базардын жанында шаардан 15 мүнөттүк аралыкта жайгашкан Лесное деген айылда ушундай жөнөкөй бир кабаттуу жакшынакай там сатыкка чыкты. Азыр ичине киргизип, ички абалын көрөлү, андан соң сыртка чыгып, мүнөздөмөсүн жана толугу менен маалыматты айтып берейин. Үйдүн ичине кирсек, ушундай кенен болгон кире бериш экен. Муну холдоп койчу эле. Беговой дорожка турат экен. Бул жакта мыкты Машыгам деген спортсмен жашайт окшойт туугандар. Маңдайында жайгашкан бул жылытуу системасынын бөлмөсү дейт. Мына көрүп атасыңарбы? Көмүр менен жылыйт дейт. Бул жагында кладовка деп айтат. Убактылуу оокаттарыңарды ушул жака коюп койсоңор болот экен. Бул жагына кирсек, конок бөлмөсү тосуп алат экен. Ушундай кенен, шыпыда бийик болгон бөлмө экен. Көрүп атасыңарбы? Плюстардын ордунун баары күйүп турат экен. Ушундайчы мага жакканы мындай жакшы сапаты менен жасаптыр да ушунучу. Оң жакты көздөп бурулсак туугандар, бул ашкана бөлмөсү, эмеректе жана техникага каралган. Кийинки бөлмөсү бул сан бөлмөсү. Сан бөлмөсүнө кирип көрөлү. Кире беришинде ушундай кол жуугандай жай бар экен. Мына көргүлө. Оң жагына бурулсак, бул душ, дубалдар кафель менен чапталган. Суу ысыткычта каралып тур. Сол жагында жайгашкан бул дааратканасы, кир жууган машинканы дагы бул жакка орнотуп коюшуптур. Кийинки бөлмөсү туугандар, бул уктоо бөлмө. Азыр бул жака кирсек, кожоюндун бөлмөсү окшойт. Карагыч, тыпыйган жакшынакай болгон уктоо бөлмө экен туугандар. Кийинкиси бул дагы бир конок бөлмөсү дейт. Бул жакка конок киши кара келгенде эт тартабыз дейт туугандар. Карагач, кенен болгон мындай бөлмө ар бир кыргыздын үйүндө албетте болуш керек дегендей. Бул жагында дагы бир уктоо бөлмөсү жайгашыптыр. Балдар бөлмөсү дейт негизи. Ушундай чоң шкаф орнотуп коюптур туугандар. Азыр сыртка чыгып, короосун көргөзөйүн. Жогу чыксак, ушундай хоз двор бар экен. Бул жакта мал сарай жайгашыптыр. Экинчи кабатында чөп сактайбыз дейт. Анан биринчи кабатында туугандар жалгыз эле жашоочу бар экен. Бул жакта мына ушул красавчик жашайм дейт. Көргүлөчү, улак тартышка катышкан жорго экен ушундай чоң болгон. Анан бул жагында дагы орун бар экен. Мал кармайм десеңер, мына аябай ылайыктуу экен. Жер тилкеси 7 соток, үйдүн аянты 110 чарчы метр. Ал эми баасы 110 000 АКШ доллар сурап жатат. Албетте соода алыштын жолдору да бар. Байланыштандар баяндамада.